بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Өткөндө илимдин баалуулуун өтүп келе жатып, андан кийин бөлөк тема өткөнбүз. Анан кайра Кудай буйрса, илим темасын улантабыз. Алла Таала Али Имран сүрөсүндө илим боюнча бир нече айтылган аяттар бар. Ошолордун ичинен убакытка жараша кээ бир аяттарга токтолуп кеткенге аракет жасайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Allah Taala bu ayette mınday deydi: Ya Muhammed, o Muhammed, ve fihi ayatun vadihatun sarihatun. Bul Kur'an'da manisi açık, түшүнүктүү аяттар бар. Эч кандай мындай түшүнүүгө жол табылбай турган. Уксаңыз эле түшүнүп кете бересиз. Ошондой аяттар бар. Окуган киши дароо эле түшүнөт. Мисалы, шариаттын өкүмдөрү, адеп ахлак, адамдын жүрүш кулк мүнөздөрү, ушулар сыяктуу аяттар бар эмеспи? Бул көбүнчө аяттардын көпчүлүгү ушундай. Бирок кээ бир аяттар бар, түшүнүксүз. Эмне максатта айтылды? Баягы мурку баяндарда айтпадык белек? Роббана атина фит дунья хасана. О жараткан Алла, бул дүйнөнүн жакшылыгын бер. Бул түшүнүксүз да. Ал жакшылык кандай жакшылык болушу мүмкүн? 5 мал намазбы, же орозобу, же зекетпи, же бирөөгө жакшы сөз сүйлөп коюу. Ошонун баарын жумхурул муфассирин, тафсирчилердин көпчүлүгү эмне деп чечмелеген? Ал-мар'ату салиха, мыкты аял деген. Ошон үчүн ким аалымдын аалымы болсун, илимдүүнүн илимдүүсү болсо деле, же болбосо мансаптын мансабына, байлыктын байлыгына, бактылуулуктун бактылуулуна, дөөлөттүн дөөлөтүнө жетсе деле, артында Алла Таала буйруган нерселерди аткарууга, тыюу салган нерселерден тыйылууга, ушунда жан үрөп, амал кылган, балдарыңызды чыкытып тарбиялап берип турган, сизди жадырап жайнап адал эмгек менен таап келген азык түлүгүңүздү жашынакай илим зикир менен жашынакай кылып тамагыңызды жасап берип, узатып турган жубайыңыз болбосо бардыгы эмне болот экен? Бир тыйын болот экен. Мына ошол сыяктуу белгисиз болуп калган, мындай түшүнүүгө, бирөө түшүндүрүп берүүгө муктаж боло турган аяттар бар. Муну кимдер түшүнөт деп атат? Алла Таала өзүнө гана маалым, жана элдердин арасында тафсир илимине жөндөмү, таланты Кудай Таала баягындай бакыт катары, дөөлөт катары берип койгон аалымдар гана түшүнө алат дейт. Демек, аалымдар аркылуу гана түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн дайым айтып келебиз го, кээ бирлер жаман көрүп атпайбы, эмнеге антип атасыз, бизди укпай коюп атат депчи. Арабча аяттан сизге далил алып келип атса, өзүңүз арабча билесизби деш керек. Айтып атабыз го. Жок десе, кечирип коюңуз, арабча үйрөнүп келиңиз, анан сиз угабыз деш керек. Мына Куранда аят бул. Варрасихуна деп ошол Куран илимин мыкты өздөштүргөндөр деп. Демек, бул эмне үчүн мындай болуп атат? Анткени бул Куран Алла Тааланын өкүмү. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Муну кылдат мамиле кылып, аалымдар гана, керек болсо сахабалар да качкан бири-биринен. Бар тетиги бар сурагыла. Жок тетиги. Суу бергенди деле карабайсызбы? Бир эле илимде эмес. Күйүмдүүлүктө да ошондой болгон. Согуштарда билесиздер го, пайгамбардын өмүр баяны, сахабалардын өмүр баяны жакшы окугансыздар, билесиздер ушул убакка чейин. Мынакей окуганда тетиги, мага караганда тетиги суусап турат болуш керек деп бири-бирине айтып отуруп, баары кырылып өлүп калган. Мага караганда тетиги өлгөн атат, ошого берип койгулачы. Таңдайы кургап өлгөнү калды. Таңдайы кургап
өлгөнү калды, ошого алып барып бергилечи деп отуруп эмне болгон? Өлүп кеткен баары. Дүйнөдөн о дүйнөнү көздөп сапар тартып кетишкен, өтүп кеткен. Кыргыздар эмне деп айтат? Өтүп кеткен деп айтат. Анан ошондой аяттарды кээде тамгалардын тыбыштары, айтылыштары ар кандай болуп калат. Ошол өзгөрүп кетсе эмне болот? Ошолорду биле турган бир гана эмне дейт? Аалымдар гана болот. Алла Таала өзүнө маалым, анан эл арасына чыккан аалымдарга гана маалым. Мисалы, халака деген, мурун айтканбыз, халака мисалы жаратты. Халака чачын такыр баш кылып, лысый кылып алып койду деген сөз. Халака деген өлүп калды деген сөз, мисалы. Ушундай да маани өзгөрө берет. Кичине эле маани тартып койсоңуз бүттү, өзгөрөт. Ошондуктан мисалы кул десеңиз айт болот. Ошону каткалаңкыны жумшак к кылып койсоңуз кул десеңиз же болуп калат. Кул айт, кул же. Кул айт, кул же. Өтө бирдей сыяктуу угула берет. Бир кичине буруп койсо эле бүттү. Кул айт, кул же. Көрдүңүздөр? Өтө мындай маани бериш керек буларга. Ошондо убакытка келдик. Биз мына эми ислам динин жанданды турган мезгил келди деген айткан жокмун. Баягы тарыхыбызга кайра кайттык деген сөз. Мисалы, Жусуп баласагындын убагында илимдүүлөр турганда калганы сүйлөгөн эмес. Мисалы, Махмуд Кашкари, Барскани, көлдүн барсконунан чыккан Махмуд аталарыбыз турганда калгандары сүйлөгөн эмес, бапылдаган эмес. Оозу эмне көбүрүп кеткенче бапылдап атпайбы кээ бири? Шариятты жутуп алгандай. Тап сүйлөйт. Тол жалаң уккан сүйлөйт. Далил кайсы китептен окуду десе, жок, уккан. Уккан өзгөрүп кетет. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айткан. Ким уккан эле сүйлөй берсе, калпычы деген наамды берип койсоңор болот ошого деген. Жетет. Калп айтат, сөз кошот бир жерден. Кошпой койбойт. Анткени таппай калганда тияна менен кошуш керек болот мындай сөзүн көркөмдөш үчүн, жеткириш үчүн. Бул табигый нерсе. Ошон үчүн китептен окуп, китептен айтсак, алхамдулилlah, жакшы экен. Азыр кыргызча деле жакшы китептер чыгып калды. Бирок муфтияттын мөөрү басылбаган китептерди окугаңыздар. Муфтияттын мөөрү басылса, номери коюлса же болбосо, ошо текшерүүстөн өткөн. Ошондой китептерди окусаңыздар, Кудай буйрса баары жеңил болот. Эми ошондой белгисиз, түшүнүксүз болуп калган аяттарды эмне кылат экенбиз? Аалымдар аркылуу түшүнөбүз. Ошондой аяттарды кээ бир адамдардын табиятында ушундай болот дептир. Бүлүк салганды жакшы көрөт. Билесиңби, Алла Таала Куранда момдой деген деп туруп, башын кыртыңдап келип алып мотупчу. Жашынакай жамаат намаз окутканда бири-бирине кагыштырып болот экен. Билесиңби, хадисте момдой келген, сен муну кандай деп ойлойсуң деп туруп. Тык айтып коет. Бөттө экөөңүз талашып эле жатып каласыздар. Мечиттин баарын бирине мамдайына салып коет. Ошон үчүн өйдө көздөй жылсак, өйдө көздөй жулунсак, бул деген сөз ахиретти көздөй ойлоно турган болсок, бара турган бейишибиз бирөө эле. Фирдаус бейиш. Кудай анын бетин аргылсын, андан бурулуп, бейишке кирбей тозок этип, тозок деле бирөө эле. Мындай адамга мындай тозок, ана тигине бир эле тозок. Бир эле бейиш. Кураныбыз бирөө эле. Негирине дагы, аппагына дагы, сарысына дагы, чыгыш жагына дагы, батыш жагына дагы ким ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулулла келмен айтса эле бүттү. Күн чыгыштан күн батыш жерди менен 10 жолу текеренсеңиз дагы бир эле Куран. Эч жери өзгөргөн эмес. Ушул убакка чейин келатат. Азыр да өзгөргөн жок. Өзгөрбөй эле турат. Кыямат күнгө чейин өзгөрбөйт дагы. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз Куран-ы Каримди түшүрдүк. Куран-ы Каримди кайра биз эмне кылып алабыз? Сактап алабыз. Кагаз бетинде да сакталып келе жатат. Адамдардын көкүрөгүндө дагы эмне болот? Сакталып келе жатат. Илим бул ички жан дүйнөсү таза, Куран өзү негизи ушундай экен. Анан кичпейил адамдарга жугат экен бул. Ошон үчүн биз сыймыктанып коелу. Алхамдулилlah, кыргыз эли, Кыргызстандагы жаш жарандар жалпы алганда адамгерчиликтүү келебиз. Ийкемдүү келебиз. Ошон үчүн бизден каарылар көп чыгып атат. Бул Кудайдын берген тартуусу. Тезекке тойгон корозо какайып монтуп тура берсем, заңкайып кое эле монтуп эле. Салам айтсам ütүп коюп. Өзү келип учурасың дегенде каяктан жугат мага. Ошон үчүн бауырстар айтып атат, вежливый деп мындай, ийкемдүү, гибкий, сык, жана салам алейкум, ва алейкум салам. Тыпылда да жашың 20га чыккан, тетиги 60га чыккан
чалдай болуп, карыядай болуп. Мынтип какай болгон эмне кереги бар? Мындайча айтканда, илимдүүлөр элден сый урматты талап кылбашыбыз керек. Элдер бирок өзүнүн сыйын ордуна коюш керек экен. Ушундай экен да. Бирок илимпоздор эмне кылбайт? Элдерден сый урматты талап кылбайт. Ушундай жашоо. Анткени муну бир бетте эле жатташ үчүн каркелерге Алла ыраазы болсун. Кээ бирлери 300, кээ бирлери 500, кээ бирлери 1000 жолу кайталайт. Жатташ үчүн. Андан кийин өмүр бою кайталайт ошо 300 баракты. Мээсине толтуп сактап жүрүш керек. Кудайдын буйругу менен, унутпай. Рахмат да, эркелеген акысы бар каркелердин, чындап эле. Эркелеп жүргөн акысы бар. Туура кабыл алып коюш керек. Биздин мусулмандардын эркелери деп койсо болот алар. Каркелер. Чындап эле 30 бараны так алган. Анан убакыт келет, жашы 35-40 баргандан кийин акырын токтолуп, жоош болуп калат. Анан өзү кары болуп, анан ушинтет деген сын пикир айткандар бар. Атташ керек экен. Жаш бала, жаш, курч, кээде болуп калат. Ошолордо мындай убакыт келет, өзү тарбияланып калат. Ошондуктан борборго, комфорттуу жерге тыгыла бербей, дайым айтабыз. Областтарга балдарыбызды жөнөтүшүбүз керек. Кыдырып бар иштеп келсин. Ар кайсы областтын өзүнүн башкача адамдары бар. Ошо менен аралашат, мамиле кылганды үйрөнсүн. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам дегендерди. Анткени атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деген кыргыздын философиялык күчтүү макал сөзү бар. Бул сөздөн бир сөз ала албайсыз, бир сөз кошо албайсыз. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны. Илимге да оодарсаңыз болот, мүмкүнчүлүккө да оодарсаңыз болот, кандай маани бар ичине камтып алган бул. Мына ушундай адамдар болот, табиятынан аятты ар кандай жака бурмалап, башты айлантып, мусулмандарга эмне кылат? Чабыштырып рахат алгандар бар экен. Эмнесе мен хакты айтып атам деп. Демек, мусулмандын сыпаты эч качан эки мусулманды кагыштырбайт, эки мусулманды бириктирип рахат алат. Каерде тополоң тозуп болуп аткан болсо, демек ошол фитначы деп эсептелет. Тополоңчу. Бул тополоңчулукка ким жөндөмдү десе, ата энеден көбүнчө дептир. Зынадан төрөлгөндөр дептир. Ата энесинин тикеси бузулуп калган ортодо. Өздөрү билбейт. Ошол жерден бала бүтүп калат. Анан кийин жанагындай тополоң тозук менен рахат алгандар бар экен. Семирет кадимкидей, жүзү нурланып мындай жылтылдап, беттери толот кадимкидей. Чатырап демеле. Колуна папкасын алып алат, катарлап кагаздарды көтөрүп. Бир шаарда, бир областта, бир районда жүргөн болот. Тыпырап, арыздатып менен, кыраты менен жатат менен, пункттар менен. Рахат алат ошо менен. Мунун кереги жок. Биз аалам кенен. Ушун үчүн биз мына жерде эле тыгылып, кичине монтип өзүбүз менен өзүбүздү тыгыла бербей, эмне кылышыбыз керек экен? Кудай буйруса, Кыргыз элине, андан Орто Азияга, андан менен Россиялар жатат. Ошол жактарга элди кыдырып, элге Кудай берсе мусулманчылыкты жеткирет деген бир таланттуу балдарыбызды, кыздарыбызды тарбиялап, эмне кылышыбыз керек экен? Өстүрүшүбүз керек, Кудай буйруса. Анан китеп окубасак, жата берсек, албетте өспөйт экенбиз. Али күнгө чейин мынакей жакшы, көп кыйынчылыктар болуп аткан, азыр жакшы. Даарат, намаз, орозодон өйдө чыгып калдык. Жакшы эле. Эми өйдө көздөй дагы китеп издеп окушубуз керек. Эми кийинки аяттар. Алла Таала Куранда мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мужадала сүрөсүнүн 11-ci аятында. Я айюхаллазина аману إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. О, иман келтиргендер, момундар, менин момун пенделерим деп Кудай Таала бизге кайрылып атат. Момун пендем. Эгерде силерге пенделерим деп жалпы айтып атат. Кичине жылышып койгулачы деп сырттан бирөө жарым келип калса, кичине жылышып койгула дейт. Ана баа орун таар болсо, туура негизги ибадаттан бошогондон кийин Сахих Бухариди билесиздер, Имам Бухаридин китеби. Ошол китептин шархы бар. Ачыктамасы кыргызчасы. Ачыктамасы бар. Не деген китеп?
Faydul Bari деген. Faydul Bot. Faydul Bari деген кітап бар. Ошол кітапта келет. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам, Абу Бакр радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху, Усман радиаллаху анху, Али радиаллаху анху. Олар 4 халифасы менен пайғамбар өзі баш болып. Негизги ибадаттан бошогондон кийин алдагатып сиздер ошоп молдош токуну отурчу дейт. Негизги ибадаттан бошогондон кийин зикир чаласыз, намаз окуйсуз, Куран окуйсуз, андан сырткары жөн эле отурасыз мындай. Демек, молдош токуну отуруу да бул дагы эмне экен? Сүннөт. Анан бүжүрөп эле мусулманчылыкты бүжүрөтүп эле мичиш керек, анан тиңич керек деп эле дагы кичирейтип эле эмне кереги бар бүжүрөтө бергенден? Мусулманчылык энем бул. Албетте анан эми көпчүлүк болуп калса, эл батпай атат. Ошо кезде эмне алат экенбиз? Чөк түшүп, акыры бири-бирибизди батырат экенбиз. Мына Курандагы аят ушул. Эгерде бирөө сырттан келип калса, кичине жылышып не кылып койгула дейт, сырттагы адамды батыргыла. Кичине жылышып койбойсуңар билсе, дагы жылып койгула дейт. Андан кийин айтат, Алла Таала араңардагы чыккан илимдүүлөрдүн даражасын көтөрөт дептир. Демек, илимден мурун адеп деген ушундан чыгып атат. Биринчи, адамдар менен кантип мамиле жасаганды өзүнөн улуулар келгенде тура калып, мындай жылдыра калып, батыра калып, мамиле кылганды билбеген жаш балдар келечекте аалым болуп калат, кыйратпай атат. Мүмкүн эмес. Ошон үчүн дайым айтабыз да, 9 классты бүтмөйүнчө балдарыңыздарды оңайлатып, 2 жылда, 3 жылдатып медреселерге айдай берген да жакшы эмес азыр, мына заманда. Себеби атасы бир келе содой эле көрүнүп калат экен. Караңгыда бир. 16 кылымда адамда элестетет. Өзү 22-чи келечекте 22-чи кылымдагы маселелерди чече турган гений сезип алат өзүн, акылдуу. Бүттү, монтеп турар. Атам алда болбойт да деп. Баскандар башкача монтеп кой болот. Себеби атасы менен кошо жүрүп, кошо туруп билинбеген менен, эл менен кандай мамиле кылыш керек, жашоо менен, иш жүзүнө көрсөтө турган талим тарбиялар бар да. Бардыгы жок болуп кетет ошо менен. Керек болсо үйгө келген козуну койду байдай албай калат балдарыбыз. 3-4 класстан баштап айдай берсеңиз талак алат, эч жакы эле. Ошо үчүн кой келген койду байлаш керек. Бирөө атчан келип калса, атын эмне кылыш керек? Ат туруп, жүрүп кайра атты байлап коюш керек. Ошонун баарын эмне кылыш керек экен? Ата өзү кошо алектенип, ата бере турган тарбиясын берип калыш керек. Мындайча айтканда, ата менен жуурулушуп калыш керек. Ана 9 класска чейин бир жумада 2 жолу бир устазды кармап, айылыңыз. Азыр ар бир айылда бирден молдо бар. Секин сабак алдырып, мектебин 5 окутуп, 9ду бүткөндөн кийин анан окуулар окутуңуздар. Андайында мындай да мүмкүнчүлүк бар. 10-11ди окутуп, аттестат, ОРТга даярдай турган медреселер чыккан азыр. Дини окууга таланты болсо, ошондон ары алып кете бересиз. Дини окууга таланты жок болсо, ОРТга даярданат дагы медик болобу, физик болобу, химик болобу, тилчи болобу, эмне болот? Юрист болобу. Ошол ОРТсы менен мамлекет окуяга тапшырып кете берет. 2 жылда балаңыз сында боласыз. Анткени 10-11ди баары окубайт деле айылда, билесиздер, кээ бир учурларда. Ошон үчүн 10-11де эгерде дини окуу окутам десеңиз, ошондо медреселер бар, 2 жыл окуйт балаңыз. Аттестат алат, ОРТга даярданат, 2 жыл арабчасын үйрөнөт, анан чөйчөгү, флешкасы, гигасы мындай аягы кенен болсо, Кудай кааласа, жөндөмү, ыхласы жакшы болсо, демек андан ары окута бересиз. Жок, ал жакка таланты жок болсо, 5 мал намазы бар, арабча Кураны бар, тажиди бар, адеи бар. Бөлөк окутасыз, эртең баягы мурунку жумада айткандай, жашыңыз 80ге чыгып калса да коркпой отурасыз. Төшөккө жатып калганда адам корко баштайт. Атаң көрө мени кайсы балам карайт болду экен мени. Бир гана ыймандуу балаңыз карайт. Гений балаңыз, иштерман балаңыз сизди карабай коюшу мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени мына жерде көкүрөгүндө ыйман болбосо. Көкүрөгүндө бир гана ыйманы бекем, адал арамды түшүнгөн гана балаңыз гана сизди карайт экен. Бирок анын бетин ары кылсын, Кудай сактасын. Ошондуктан башка аятта келет. Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама. Алла Тааладан чындап корко тургандар бир гана сабаттуулар дептир. Сабаттуулар гана Алла Тааладан чындап не болот экен? Коркот. Эми Имам Шафи рахматуллахи айтып атпайбы? Кайсы адам менен талкуулашып тартышпайын жеңдим?
бир гана саватсыз караңгыларды жеңе албай койдум деп атат. Хасан Басри рахматуллахи алейхи не деп атат? Ахлакатмал уджмату. Мусулмандарды араб тилин тантыр тунтур сүйлөгөндөр талкалады дейт. А тантыр тунтур сүйлөй албагандарчы, алар такыр эле жок кылды деген сөз да. Ошондуктан башында айтканыбыз ошол. Ар бир мечиттин өз имамы бар, билимдүү устаздары бар. Кудайга шүгүр, мына жагы Арча Ислам университети, тет учкунда Молла Сабыр Дамланын Расул Акрам Ислам институту бар. Ошто дегеле бардык жерде Кудайыма шүгүр, Кудай кут кылсын. Илимдүүлөр көп болду. Кара-Балтада Ислам институту бар, Курандыкы бар, медреселерибиз бар, толтура. Ошол жерден илимди дарсыккан, мындай, илимди терең окуган, өзүнүн эне тилин мыкты билген илимдүүлөрдүн бирөөсүн эмне кылыш керек экен? Карма ол ошондон сураш керек. Башкалар эмне деш керек? Кечирип кой деш керек да. Өзүңүз арабча билбесеңиз, демек терең түшүнө албайсыз деш керек. Түшүнө албайт чын. Ошон үчүн имам Шафи эмне дейт? Дагы бекемдейт. Ма жахилан насу ва лахталафу илля литаркихим лисан ал-араб. Мусулмандар саватсыз болду. Эмне себептен? Араб тилин билбегендиктен. Мусулманчылык боюнча, дейм, башка жагын айткан жокпуз. Башка илиммен кете берет. Ислам дини боюнча дейт. Дини билим боюнча саватсыз болуп калдым үчүн араб тилин билбегендиктен ал эчтеке эмес. Араб тилин билбей саватсыздыктын айынан бири-бири менен талашып тартышып жатып калды дейт. Бүт кайыр кызыл талаш менен талашып атканда, бири-бирин жек көрүп аткандар, бүт арабча билбегендер. Арабча билгендер бири-бирин токтотуп коет экен, Алла Таала Куранда мондой деген билесизби? Хадисте мондой деген. Шариатта баланча фатвада миткен дейт экен. Ооба дейт экен да, шарт эле токтойт экен. Эмне үчүн? Далил турат. Ошон үчүн имам Шафи айтып атпайбы? Билимдүүлөрдү жеңдим дегенден максат оюмду билимдүүлөргө, саваттууларга жеткире алдым дейт. А саватсыз адамга оюмду дегеле жеткире албай койдум деген. Тура берет кара талаш. Жок. Ушул меники туура деп тура берет. Ошон үчүн Алла Таала бардыгыбызды жок дегенде которулган муфтияттын мөөрү басылган китептерден окуу алдыга жыла беришибиз керек. Пайгамбардын өмүр баянын канча окуган сайын такыбалыгыбыз күчөйт. Сахабалардын өмүр баянын канча окуган сайын тажрыйбабыз, ой жүгүтүбүз дагы кеңейет мындайынан. Эми Мужадала сүрөсүндө карабайсыздарбы? Сонун кылып түшүндүрүп атат. Ярфауллаху аллазина аману минкум. Жана жогоруда айттык го. Силердин араңардан, ыйман келтирген пенделердин арасынан илимдүүлөрдүн даражасын өйдө көздөй көтөрө берет. Качан? Эгерде ал адепти сактай билген болсо, адеби менен жүргөн болсо дейт. Анан адеби жок, пингиге окшоп басып турсам антып алып, мен илимдүүмүн деп, мен гениймин деп. Бүттү. Биздин эл андайды кабыл ала албайт. Дегеле адам баласы кабыл ала албайт. Ошон үчүн адам чыкыйып мусулманчылык керек болсо ушунчалык образга кириш керек экен. Кумурскага да мындай аяр мамиле кылганга сезимтал болгонго аракет кылыш керек экен. Айтып атпайбы Куранда? Кумурска айтат го, кумурсканын башчысы, кумурскалар киргиле, ийиңерге киргиле. Сулайман алейхиссалам жоокейлер менен келип атат. Байкабастан, билбестен силерди басып албасын дейт. Кумурскага да көңүл буруп калат экен, да, басып албайын, жолуна зыян бербейин деп. Мусулман ушундай кырак болуш керек экен. Ошон үчүн пайгамбарым деп атат: "Иттaqi фирасатал муъмин." Момундун назарына сактан. Фа иннаху янзуру би нурилла. Албетте ал Аллахтын нуру менен карайт деп. Сезимтал болот, акылдуу болот экен. А биз карамак турсун, жүрөгүн уюп, көңүлүн өчүрө карап атпайбыз, мына акчийип барат мындай. Ошонун баары эми Кудайга шүгүр жоюлуп калды, жакшы эле азыр. Бири-бирибизди райым менен караганды үйрөнүп калдык. Мында күлүп караш керек. Салам алейкум, кандайсыз? Мынтип карабай. Алар болбойт ал. Мусулман сыпаты эмес ал. Алла Таала мындай кылып оңдоп коет да аны. Айтып атабыз го. Глазной врачтар көп, бателе дарылап коет. Эми Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте мындай дейт. Дәвір кошумчалап айтып кетели. Кимиңиздер балдарыңыздарды чыныгы дасыккан аалым кылгыңыздар келсе, аалым даражага жеткириңиздер келсе, биринчиден Кудайдан тилеш керек. Экинчиден илимдүүлөр чыгыш үчүн ошолорго шарт түзгөнгө аракет кылыңыз. Таалимул мутаалим тариқат тааллум деген китепте келет. Илим алуучуга илим алуу жолун үйрөтүү деген китеп бар. Ошондо келет, кимде ким
илимдүүлөргө шарт түзүп берген болсо, динди жайылтыш үчүн, илимдүүнүн өзүн эмес, илимди жайылтыш үчүн шарт түзүп бере турган болсо, демек Кудай Таалам ошол шарт түзүп берген адамдын балдарынан мыкты илимдүүлөрдү чыгарат. Эгер балдарынан чыкпаса, Кудайга ант берем дейт, неберелеринен сөзсүз чыгат дептир да. Мына толтура. Мына абскур дамыла. Алла разы болсун. Кандай мына булбулдай динди сайрап жеткирип атат. Алла разы болсун. Бирок периште эч ким жок. Мына ушул кишинин да атасы эмне кылыш экен? Дайыма илимдүүлөрдүн батасын алыш экен. Мен балдарыма бата берип коюңуздар. Молла Сабыр дамылаларын, жана башка дамылаларын талабаларына дайыма эмне кылыш экен? Кам көрүш экен. Мына Кудай Таалам чыгарып койду. Ушундай экен. Болгону жатын жагынан жаңылбасак дептир. Кыргыздар катып айткан экен ушуну. Аялдан болот экен. Ошон үчүн Лут алейхиссалам, Нух алейхиссалам пайгамбар болсо деле, аялдары капыр болгон үчүн балдары да эмне болду? Капыр болушту. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айтат. Азыр хадиске чейин муну айта кетели. Ошол бир бата тилек. Экинчиси мектепти жакшы окусун. Мектептин двоечниктери динге кирип деле кыйратпайт. Жадыбалды билбесе, зекетти кантип чыгарат? 10дон бирин, 4төн бирин бер дейбиз. Жоса 40тан бирин бер дейбиз. Кантип чыгарат ал эсебин? Ой жүгүч сөздүк запас болбосо, Курандын сөздөрү те жогорку тилде жазылган. Ага кантип ой жүгүртөт? Ой жүгүртө албайт. Эчтеке жок. Ошон үчүн мектепти 5 окусун. Ошон менен катары Азирет Умар радыйаллаху анху. Умар радыйаллаху карасаңыздар, решительный мындай чечкиндүү кадамдарга бат-бат барган. Ошон үчүн бир алым айткан экен, тафсир жазган алым, тафсирден келип жазган. Мен динимди, үйрөнгөн илимимди бардыгын бир идишке кое турган болсом, 3 бөлүгүн мен Азирет Умардын жашоосунан үйрөндүм дептир. Чечкиндүү кадамдарга бат барган. Эми караңыз, жахилияттын жашоосун көрбөгөн адам диндин кадырын түшүнбөйт деген. Динге чейинки жашоону көрбөгөн адам диндин жашоосунун кадырын түшүнбөйт экенбиз. Ошондуктан балдарыбызды тияна мектепке тиян аралаштырып, ошол менен кайнап чыгып өсүп чыга турган болсо, бүт көрөт экен да, сөгүнгөн балдарды көрөт экен, сөгүнбөгөн балдарды көрөт экен, жакшы баланы көрөт экен, жаман баланы көрөт экен. Ошонун ичинен анан таш алып кышып чыгат экен. Ошого үйрөтүшүбүз керек балдарыбызды. Аралашсын, үйрөнсүн. Анан пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте мындай дейт. Муттафакун алейх, имам Бухари, имам Муслим риваят кылган. Ман юридиллаху бихи хайран юфаккиху фид-дин. Кимге Кудай Таалам жакшылык каалаган болсо, дин илиминде аалым кылып коет дептир. Ошон үчүн балдарыңарды төрөлбөстөн алдын тарбиялагыла деген мааниси эмне экен? Аял тың болуш керек экен. Билимдүү болуш керек экен. Ошол аял билимдүү тың боло турган болсо, ошондо билимдүү тың балдарыңыз төрөлөт экен. Анан бүжүрөгө мажүрө болсо, эки сөзүн кошуп, бириктирип балдарга таалим бере албаган. Анда бүттү, балдарыңыздагы ошондой билими тайып болот экен. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Адам баласы бул дүйнөдөн өтүп кете турган болсо, анын артынан амал барып тура турган 3 амалы бар, калганын бардыгы үзүлөт, токтойт деп. Адам баласы дүйнөдөн өтөр менен, мисалы бүгүн 5 мал намаз окуп атасыз. Эртең жашыңыз 90га чыгып өтүп кете турган болсоңуз, эртең дагы 5 мал намаздын соогун албайсыз да сиз. Бүгүн кечинде өтүп кетсеңиз, бүттү, токтойт. Бирок өтүп кетсеңиз деле аркаңыздан үзүлбөй бара бере турган 3 түрдүү амал бар экен. Биринчиси, экен эмес, бар. Бекем хадис менен, экен деген имиш деген сөз да. Бар. Биринчиси, агып туруучу садака дептир, жүрүп туруучу. Мисалы, медресе курасызбы, мектеп курасызбы, бала бакча курасызбы, же болбосо бир мектепте да бар, күчтүү мугалим бар. Сөзсүз эле мечит медреседе эле жабышып албаш керек туугандар. Ушунчалык таланттуу күчтүү эжекелер бар. Баланын мээзин тимелечи дүйнөлүк оонун деңгээлинде сүйлөй турган, аратыр мыкты балдар даярдай турган эжекелер бар, агайлар бар. Ошого кошумча айлык бериңиз, барып алып. Жашырын. Аны барып алып, эми өткөндө бир мектепте бир мугалим бар экен. Акча бериш керек болуп, анан ошо эке айлык бердим деп, ооз мына мурду менен деп, көрүнгөн жерде айта берген кереги жок экен да. Бериңиз, Кудайдын ортосунда болду. Бүт келишим со. Алла сен үчүн берип атам деп туруп, бериңиз. Эмне үчүн? Биякта миңдеген мыкты балдар чыгыш үчүн. Ошондо колго алышыбыз керек туугандар. Мектепке бүт бар, мугалимдерге барып туруп, айлыкты бериңиз. Сиз жалаң окутуңуз деп, ушинтип. Мисалы да, андан кийин
пайдалы илим калтырып кетсеңиз, миңдеген илимпоз адамдар чыгарып кетсеңиз, алар артынан чыгара бере турган болсо, ошол да аркаңыздан кабырыңызга барып турат экен көрүңүзгө. Байма кыямат күнгө чейин бара берет ушул. Үчүнчүсү, аркаңыздан дуа кылып тура турган бала калтыруу дептир. Ушул жерден суроо бериңиз өзүңүзгө өзүңүз. Балаңыз сиз өтүп кеткенден колун көтөрүп дуа кылабы, кылбайбы? Ар бир ата өзүнө суроо бериш керек экен. Ошон үчүн колун көтөрүп, бата кылып дуа кыла турган балдарды калтырсаңыз, көңүлүңүз тоок кете берсеңиз болот экен. Алла насип кылган күнү. Күнүңүз бүткөн күнү. Ошон үчүн Алла Таала бардыгыбыздын жүзүбүздү жарык кылсын. Өзүнүн кет башын ойлобостон, эл башын, элди арзубаган акчага, мансапка жана дүйнөгө сатпаган, ыйманын сатпаган мыкты эр азамат балдарды ушул мечитибиздин, жамааттарыбыздын ичинен суурулуп чыгышын Кудай Таала насип кылган болсун. Жана ислам дининин баалуулуктарындагы өрнөк катары көрсөтүп, аят менен, хадис менен арабчасын арабчадай, котормосун котормодой, үтүрүнөн чекитине чейин жеткире котороп билип үйрөтө турган аалым каарыларыбызды ушул мечитибизден тарбияланып чыгышын Кудай Таала насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва